душман келип жеримди жоо каптап турганда эр жигит коңулга башын салып жатканы туура болбос. Аменчи, мен кантем? Биз үчүн каармандардын образына кирүү абдан татаал болгону менен театрдын артисттерине бул кадыресе көрүнүшкө айланган. Бүгүнкү биздин программабызда театрдын артисттердин жашоосуна сахна артындагы көрүнүштөргө арналмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Театр коомдун күзгүсү. Театр көрүүчү үчүн ар дайым сырдуу жана табышмактуу. Ай барата бүрсө. Спектакль театр турмушунун сахнада көрүнгөн бир гана бөлүгү. Ал эми көшөгө артында көрүүчүгө белгисиз кандай жашоо бар? Ажар кызычная. Ажар кыз. Биз суктанган актерлор образ жаратуу үчүн кантип даярданат? Импровизация. Алардын сахнадагы кийимдерин ким даярдап, таанылгыс кылып, грим менен ким өзгөртөт? Ушуну кийип алып, 45 градус ысыкта актерлор мектептерде, школдордо бир күндө 4 сеанс ойнойт дашачы. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры тарыхтан калган мурас. Ал 1929 жылы өз мезгилине ылайык мыкты салынган көз жоосун алган курулуш болгон. 1936 жылы театрдын босогосун жаш актриса Бакен Кыдыкеева аттаган. Театрдын түптөлгөнүнө быйыл 88 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта нечендеген таланттардын жүзү жаркырап, нечендеген тагдырлар түптөлдү. Көшөгө артында түйшүк тарткан тагдыр ээси сахнага чыкканда канчалаган муундун табити менен көз карашын калыптандырып, канчаларды суктандырды. Достор, азыр биз Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөрдүн театрындабыз. Азыр биз актрисалар, актерлор кандай даярдык көрүп жаткандыгын кирип көрөбүз. Анда кеттик. Саламатсызбы? Даярдык кандай болуп атат? Бул театрдын репертуарындагы спектакльдердин басымдуу бөлүгү жаш көрүүчүлөргө арналат. Көрүүчүлөргө көрүнбөгөн сахна артындагы жашоого саякат кылуу бизге буйруптур. Достор, бул 3-чү гримдөөчү бөлүмү экен. Бул жакта актерлордун аты жазылган экен. Сиз азыр колдоо көрсөткөнгө азыр жалынып жатасыз да ошондой? Жакшы. Бул эми жөн эме. Бай уйгурлар, эми көчө уйгурлар бар, динге жакын болуп, мында бисмилла деген менен ар жакта башкача айтылат. Ошондуктан ошонун образын алганга бирден бир жардам бере турган себепкер да. Ар театрларда ролдорду көп аткардыңыз. Азыр бүгүнкү күндө эле оюндун алдына чыгарган баягы баштапкы кездеги толкундоо ушундай эмоциялар болобу сиздерде? Болот. Бул элдин алдына чыккандан кийин анын үстүнө ошо билбейм эме жок да, эл кандай көрөт. Ошону туура бериш керек да балам. Ошол ойнош керек да. Мисалы үчүн мен ойногон ролум баласы жок, абышкасы жок, бир жакшы адамдардын, алысыраак эле туугандардын үйүндө жашаган кемпир болот. Анан ошону ошондой кылып келтириш керек. Себеп дегенде бул ажарды деген азыркы балдар такыр билбейт. Артисттердин айтымында, мындан 7-8 жыл мурун театрга келип спектакль көргөндөрдүн саны солгундап калган. Бирок азыр бул көрүнүш өзгөргөн. Билгеркиде касса деп бизде кассада билет алган кишилер аз да азыр. Кассага келип атайын сурап келип билет алабыз деп кассага келген кишилер аз азыр. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар дегендей го дейм. Бир илгери бир жылдары жалаң драматический актерлордун бир өнөрү аябай күйүп жанды эле да. Бир учурда мына мен ал кезде бала болчумун, кичинекей бала кезде мен көп көрчүм. Ал кезде ушундай артистти көрүш, театрдын артисттерин көрүш өзү бир кызык эле да, мындай көрө алчу маселең да ал кезде.
гастролдоп мисалы тоолорго, айылдарга, ар кандай болгон эмелерге барышчу. Ошондо баланча театр келиптир, баланча ал кезде спектакльибиз оюн деп айтышчу эле. Оюн келиптир десе, тим эле ушу кичинекей баладан баштап 80-90дагы аксакалдарга чейин барып көрчү эле да. Кийинки жылдары эстрадага көп көңүл буруп кетти. Ортодо ырчыларга. Ошол кезде театр менен элдин ортосунда кичине солгундоо боло түштү окшойт да. Азыр Кудайга шүгүр, азыр эл театрга келгендери жакшы эле болуп калды. Мурункуга салыштырмалуу. Bu жаштык деген бар, жаштыкта турабы? Кара жигитим. Кимдин баласы болосуң? Бумешеренин баласы болом. Бумешеренин. Сахнанын өзгөчө касиети бар. Бардык кыйынчылыктарга карабай актерлордун иштеп жүргөндөрүнүн бирден бир себеби да ушул. Театрды бул өзү полувоенный деп коет да. Мындай өткөндө биздики биринчи орунда ушу военный жумуш турса, полувоенный деп коет экен биздики. Ушу кайылыбыз мына ушу 5000 сом, 3000 сомго кайылыбыз, ушу жерден кете албайбыз. Ечкин сакалындай болгон сакалыңыз оюнун учурунда түшүп калып уят болбойсузбу? Атайын бул театральный клей бар, клей менен чапталган. Мындан алып атасыңарбы? Да. Алгыла, нет. Да. Бут кийимиңизчи? Чокойбу? Атайын Театрдан алган айлык жетпейт. Ошондуктан артисттер кечкисин ар кандай тойлордо, иш-чараларда тамадалык кылып да кошумча акча табышат. Мен кошумча акчаларым кинолорго көп түшөм, телевидениеге көп чыгам, концерттерге көп чыгам. Анан суранып калышса тойду алып бара коем дегендейчи. Ошол жак менен анан ошол кичине финансылык жагымды толуктап турам да, сөзүн ачык. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганда көпчүлүк мекендештер бизнеске кеткени белгилүү. Бул көрүнүш артисттерди да кыя өткөн эмес. 91-жылдары элдин баары эле бирдеме сатып, корпоратив болот, ошондо аракет кылдым. Бирок такыр кыла албай койдум. Анан айлыгын азына карап үй бүлөнү багыш керек экен. Аларды эле түшүнсө болот, театрдан кетип калышкан. Аларды эч кандай мындай осуждать эте албайбыз дегендейчи. Ар кимдин өз шартына, турмуш шартына байланыштуу болуп атат да. Колуна ала мени ачышпаса. Сагынма. Эчтесин билбей туруп эле калып акыл сүйлөйсүң. Керек болсо салдыртар. Кыргыздардын бешикте жаткан баласына чейин аябай. Алар бизге душман. Душман деген жубайланган жаралуу деп түшүнөт. Саякбай деген фильм тартылды. Мен Саякбай Каралаевди аткардым. Ошондо кастинг болуп атканда ал деген куудул да дешип. Көптөрүчү. Элге ошондой таанылган. Мен куудул эмесмин, мен өзүм актёрмун. Мен бардык жанрды аткарам. Мелодраманы, трагедияны, комедияны бүт баарын аткара берем. Менин кесибим ошол актёр. Андыктан элди театрга чакырат элем, эл мени келип театрдан көргүлө, кинодон көргүлө, жалгыз эле ошол эстрададан көрбөйчү. Европада көп театрлар менчик ээсинде. Театрлар мамлекеттин карамагынан чыккандан кийин жакшы шарттар түзүлүп, артисттердин иштөөсүнө ыңгайлаштырылган. Бирок Руслан буга каршы пикирде. Жеке менчикке өткөргөнгө мен каршымын. Себеп дегенде ал өзүнүн оюн диктовать этип коюшу мүмкүн. Чыгармачылык өспөй калышы мүмкүн. Анда албетте. Ал эми бирөөлөрдүн частный болсо бирөөсүнүн заказын алат, коюп берет. Мисалы үчүн бир чоң депутат же менин атамдын момдайын эмес чыкты, ошол жөнүндө коюп кой десе, актерлордун дагы чыгармачылыгы өспөй калышы мүмкүн да. Ошондуктан мамлекеттик эле театр болуп, мамлекет эле каржыласа, бул чыгармачылыкты өркүндөй бермек, элге айтайын деген дагы бир жакшы спектакльдер жаралат. Ажар кыз. Актёрдун айтымында, менчик театрлар көпкө иштебейт. Алардын мамлекеттен бөлүнүшү убактылуу көрүнүш.
частный болгондо ушул биз көрүп калдык. Ушул атайын договор менен алып келип, өзүлөрүнүн акчасын берип, могу кийимиңерге, бул спектаклиңерге, бул режиссерго деп койдуртуп атышат. Бирок андай спектакльдер көпкө деле барбай калып атат да. Коюлат эми ошол туугандарын алып келет, ошол спектакль коюлуптур деп. Андай деле болот, бирок өтө узак болбойт да. Бизде сахнада ар дайым классика, дүйнөлүк классикалардан ойнолуп туруш керек. Өзүбүздүн классика, мына Айтматов агайларыбыздын спектакльдери ойнолуп туруш керек. Кыргыздын Нукра өзүнүн баатырлар жөнүндө улуттук бир жакшы бир чыгармалардан коюлуп туруш керек да. Элге аралашып, тойлордо кызмат кылганы менен артисттердин театрда гана иштеши жакшы дейт Руслан. Эми чынында актерлор үчүн барып ушул тойго барып кызмат кылыш керек беле, керек эмес. Албетте ушул элдер тамак жеп отурса, ушул тойдо отурушса, актерлор ушул жерде кызмат кылып атса, бул актерлор үчүн деле эң ыңгайсыздык жаратат да. Андан көрө ушул элдерибиз ушул сахнага келсе, спектакльдерди көрсө абдан жакшы болмок да. Себеп дегенде ушу айлык көп болуп атса, ушул актерлорго жетип атса, эмне кылат? Тойлорго барыпчы. Андан көрө ушул жакта эле чыгармачылыгын өркүндөтүп тартылай берет беле. Достор, азыр кийинки гримдөөчү бөлмөгө саякат кылабыз, бирок бул жакты карасаңыздар, баке бул жыгачты атайын орноттулду эле. Жыгачты биз атайын орноттук, тияк түшүп келет. Эгерде бул түшүп кете турган болсо, чатырдагы басып калат да. Бар түшүп. Мында коркунуч болобу сиздерде, жаан жаганда же болбосо мындай шамал болгондо машинаны деле бак басып калат беле? Коркунуч болот, эми айла жокто. Мындай чара көрүлүп атабы? Бул мисалы тийгенден да коркот. Бул эшик мурун ушактан кирчү элеңер, же кандай? Сазда денелер үй болгондо, бул жакта да эшиктер болгон, бул жактан да кирип окшойт. Селфи кылганга, клипке түшүргөнгө абдан жакшы, коз, декорация. Азыркы тартып жаткан режиссерлор тартып жаткан апокалипс жөнүндө тартчудай абдан кызыктуу жер экен. Бирок чынында биз азыр театрдын башка тарабындабыз, артындабыз. Театрдын алды жаркырап, аркалар менен заңгырап көрүнгөнү менен арты болсо мындай шубактар кетип, анан кол канча кеткен белгисиз бийиктерде түшүнүксүз жазуулар, дубалдардын ортосундагы кеткен жарака, шалактаган айнек терезелер, бул жакта өзүңөр көрүп тургандай чыңдар, чөптөр, мындай тешиктер бул театрга эбак эле үстүртөн болсо дагы ремонттун талаптарын көрсөтүп турат. Тилекке каршы. Жакшы, өзүң кандай? Сыртынан келгенде театрдын арты деп эч оюңа келбейт да. Чын айтасың, ушу маданияттын очогу болгон театрдын ушундай акыбалы чынында өкүндүрөт. Бирок ырчыларга, режиссерлорго аябай бир жакшы декорация болуп атпайбы? Менин оюмча аларга аябай ыңгайлуу. Балким. Сен тартылат белең? Тартылмактын, бекер. Коз, декорация. Баса мен билем. Кайсы ырчынын клипи ушул жерде тартылган. Маңдайынан заңгырап көрүнгөнү менен жаш көрүүчүлөр театрдын арткы жана каптал тарабына оңдоп түзөө иштери зарыл экендиги көрүнүп турат. Ошол эле учурда борбордо күн санап театрдан да кооз, көркөмдөлүп салынган тойканалардын саны көбөйүп баратат. Биздин эң чоң жаңылыштыгыбыз мондой да, экономиканы көтөрсөк, анан биздин турмуш оңолот дейт да. Жок, бул жаңылыштык да. Маданиятты көтөрсөк гана биздин
турмуш оң болот да. Себеби маданияттын ичинде бүт баары бар. Маданияттын ичинде адамгерчилик, маданияттын ичинде бул ыйман, маданияттын ичинде бул баягы ушак айың сөздөр айтылбаган, адамдын маданияттуулугу, коррупционерлер ушу маданияты жоктугунан болуп атпайбы ушунун баарычы. Учурда театр ишмерлери жаш көрүүчүлөрдү көбүрөөк кызыктырууга жан урап келет. Жетекчи Эгемберди Чалабаев элдин театрга кайра тартылып, жогору бааланып бараткандыгына кубанып турган кезде. Биз ойлойбуз да, кино менен элди тарбиялайбыз деп жок. Театр менен тарбиялайбыз да. Себеби дегенде, ошо театрдагы жүрүп аткан окуяга көрөрман, көрүүчү өзү кантип аралашып кеткен байкай алат. Себеби ал жерде актёрдун, ойноп жаткан актёрдун ошонун энергиясы, ошонун ойноо мүмкүнчүлүгү, жанагы даремети деп коебуз, таланты деп коебуз го. Ошону менен жана көрүүчүнү өзүнө арбап алат да, ал бир көргөн көрүүчү кайрадан театрга келгиси келип калат да. Бир кезде биз үчүн лампочка бул роскош болчу да, байлык болчу. Анан кийин барып телевизор байлык болчу. Анан кийин барып машина байлык болчу. Азыр бул байлык болбой калды да. Мындан биз материалдык байлыгыбызга жеткенден кийин булар кызыгы түгөндү да, азыр ички жан дүйнөбүздүн байлыгын издей баштады. Биздин негизги максатыбыз театрдын. Негизги максаты бул акча табыш эмес да. Негизги максаты биздин жаш көрүүчүлөрдү, мына бул биздин чоң мына Кыргыз улуттук драма театры, Малдыбаев атынын опера жана балет театры, улуттук филармония, Орус драма театры, ушундай чоң театрларга көрүүчүлөрдү даярдоо. Өзү дагы деле документи тактала элек, муну тактала албай атат да. Ошо документи жакшы жок болуп атат азыр. Китеби жокпу? Кызыл китеби ошо жок болуп атат да. Муну бул негизинен буреки НКЦга карайт да. Центр культурный центрга карайт экен да. Темирлан Исмамбеков директор болуп турган кезде ушуну министр Раевтан сурап, анан бизге общитага катары алып берген. Сиз кайсы биринчи кабаттасыз? Мен биринчи кабатта жашайм. Бул жерде бүт эле театрда иштегендер. Мына биринчи эшикте Ален деген байкебиз жашайт. Бул жерде Сашка деген балабыз жашайт. Мен үй бүлөм менен бул жакта жашайм. Кара, жүрүңүздөр. Өнөр адамдары сахнада жан дили менен берилип ойноп, көрүүчүгө ырахат тартуулап жатса, жашоо шарты мыкты, турмушунда көйгөйү жок адамдарда элес калтырат. Бул катуу шамал болсо урап кетчүдөй болуп, араң турган үй маданият кызматкерлеринин турак жайы. Жашап аткан комнатам, ал эми башка үйлөрдөгү жашаган актер артисттердин баардыгынын шарты Кудай буйрса өздөрүбүз ушу колубуздан келсе ремонт кылып, суубузду киргизип, сыртта канализацияны кошуп алган. Бул жерде негизи биз киргенде эч кандай шарт жок. Муну ары өтүп бери өткөн кишилерге багыраки ыплас бир нерсе болуп, ушунун ичинде бүт таза эмес болчу да. Как туалет сыяктуу колдонуп калган эме экен. Каралбай калган, эшиги жок, терезеси жок, ушундай болчу. Абалына боор ургудай жайда жашап, азмаяна алганына карабастан артисттер сахнага төмөн түшүктүү жашоосун унутуп, жаркылдап чыга келишет. Театрдан башка иш кыла албайт экенбиз. Жеке мен өзүм. Мен деле башка бирөөлөргө окшоп стройкада айлык көп стройка иштеп кетсем болот. Кудайга шүгүр машина айдайм, же бир такси өтөсөм деле көп жумуштайм. Көп мисалы тыйын маяна таба аласың деп. Бирок негедир ушул театрга байланып калганбыз да. Сыртынан билинмегени менен ичине баш баксаңыз жаркыраган жайнактуу бөлмөлөр, дубалда иленген комуз, үйүлгөн китептер бул үйдө маданият кызматкери жашарынан кабар берип турат. Бизде сахнадан көрүп атканда чын эле согушкандай көрүнөт да, сиздер мынтип бөлүштүрүп отурбайсыңарбы? Могу 8ге жеткенде уже токтойт. Жеткен. Биз болобуз да, мисалы делечи. Окуп жүргөндө деле үйрөтөт. Чтоб бири-бирибизди чаап албаш үчүн, бири-бирибизди там мисалы мунун башына чаап албаш үчүн, же бутума чаап албаш үчүн түзүп алабыз да, даярданып алабыз. Анда учурлар болду эле ушун образга кирип кетип чаап салып же. Жакында эле мурдума чаап салгам. Сахнадан мисалы согушкан учурлар болот го, эпизоддорчу, ошондо катуу образга кирип кетип чаап салып анан чыккандан кийин өч алуу деген барбы?
эмне өч ал деген жок, сахна башка, бул жашоо башка да. Постановкада анын баардыгын коюшат, мисалы үчүн. Сахнада ал башка шунат турат коюш. Уже эме кетип бартасыңарбы спектакльга? Oyun башталды. Сахна көрүүчүнү кыргыз эли мындан 100 жыл илгери башынан өткөргөн турмушка жетелеп кетти. Биздин айылга келин болуп келет. Ажарбек келин болуп. Ооба, бүтүңүз. Көрүшкөнчө. Акырын. Үнүн угуп атасыздар азыр. Жакшы. Не? Жол болсун жолоочу. Ел аралап, жер кыдырып жүргөн бир пендемин. Эмне кабарың бар жолоочу? Жакында Акбат Санжарлыгы чыккан имиш. 18 жаштан 43 жашка чейинки кыргыз, казак, калмактагы толгон ер азаматтарды аскерге алып аткан имиш. Аны старшын деген неме айтып жүрөт. Ошого да ишенесиңерби? Ал Ак Патшанын кишиси, Ак Патшанын жугунду кору. Ак Патша ошентип алдып, көзүңөргө топурак чачып балдарыңарды кан күйүп жаткан жерге жиберет. Анан балдарыңардын бири калбай кырылып, мөөдөлүм бошот. Ошондо канчытып каласыңар баарыңар. Сиз биякта жалгыз отуруп алып, экинчи кабатта эмне кылып атасыз? Мен бул жакта арканкы фонго проектер берип атам. Ар кайсы фондорду тоонун, булуттардыкын, согуштукун берем. Анан ар бактарда жылдыздардыкын берип, ошону ушул жактан коюп берип турам. Негизи мен деле кесибим актер. Анан мен деле спектакль ойнойм. Азыр просто биринчи, экинчи состав болгондуктан мен бош болгондуктан биякта отурам. Эртең мен сахнага чыгам, кайра роль ойнойм. Алмак-салмак ушуну алмашып беребиз. Анткени штат аз болуп атат. Актерлор жетишпейт. Эгерде бул Ак Патша балдарыңарды аскерге жибербей атасыңарды, солдаттарын жибере турган болсо, анда кандай кылабыз? Окуйгун Ак Патша силерге солдат жибермек турсун. Тиякта Герман фронтунун өзүнүн алапайын таба албай турган чагында солдаттар чекесинен полк менен дезертерлик кылып атыптыр. Бүгүнкү ажарда сиздин ролуңуз бар беле жок беле? Мен жигиттин ролу. Нурбектен кичинекей бала ошол экөөбүз. Биринчи, экинчи состав болуп ойнойбуз. Ордуңузду кызгамай элесиз башка көрүнүп атканда? Жок, негизи ар бир актердин өзүнүн линиясы бар да, өзү башкача таланты болот. Бардык актерлор бирдей ойнойт, ар кайсы образ менен ойнойт, ошондуктан андайга ичи таарыган актер болбойт. Наоборот, кайра советиң айтыш керек. Сизди биздин кепке аралаксып, сиз жаркын каласыз. Эски образга алып кетесиз. Урунарга жол таппай, урушарга жол таппай турасыңар. Душман деген табылат кыргызга. Азыр биз сахнада туруп, мындан бир дээрлик бир кылым мурда болгон биздин тарыхыбызга актерлордун жандуу ойноп атканын, берилип ойноп атканын көрүп, биз да оюнга сүңүп кирип көрөрман катары ошол 20-кылымдын 16-жылдарында жүргөндө өзүбүздү элестетип атабыз. Театрдын бир сыйкыры, өзгөчөлүгү ушунда болуш керек. Таштардан үйдүрдүм. Жок дегенде таш менен болсо да чаап калам деп. Эң туура айттыңыз. Кинода отурганда мисалы сырттан карайсың, аны бул жакта турганда өзүң аралашып байкелерибиз мойнубузду өзүң бир нерсе демекчи деп атасың. Жапар кулаба. Эле ачуу жерден күлкүңүз келген учурлар болобу? Жок, ана болбойт да. Жок, ана болбойт. Мисалы репетиция учуруп болушу мүмкүн да. Анткени кээинки артисттер репетиция учурунда жөн эле турушат да, массовка катары. Бири-бирине сүйлөшүп, ар кайсы агасын айтып. Бирок өзүн даярданышы керек агачы. Сахнада болот кээде күлкүң келгендечи. Бирок арабай айтасың, кой, уят болот. Карман.
жана жакшы кызыгуу менен көрүп атышат. Мектептин программасында бардык ажар деген буларга тааныш да ажар программасы. Ошон үчүн алардан кызыгуу менен көрүп атышат да биздин эмебизди, спектакльдерди. Башталарда болот, жүрүп атканда болбойт. Сахна чыкканда үмүт кыласың. Сахна чыкканда эчтеке билбей каласың, эчтеке кыласың. Сахнадан аябай ала турган нерселерин алып кетишсе, биз ошол күнү аябай жакшы уктайбыз да. Жок, көрүүчүлөр нааразы болуп, же мындай жакпагандай болуп кетишсе, биз дагы ошол күнү уктай албайбыз да. Келгиле. Эмне айтайын? Ролуңуз жагат аласыз. Мен ролум, любой ролум жагат. Ролдум жаман жакшы жок. Аябай жагат мага. Мага керек болсо чыгып эле кайра кирип чыгып кеткенди жага берет. Эми кээде шаңдуу болот, кээде не шаңдуу болуп кетет. Беш колтек эмес да. Кээ биринде жагасың, кээ биринде жакпайсың. Кээ биринде мындай бүлдүрөйүн десем, кээ бирлери жактырбай деле калышат. Уйгур аялдым. Эми жакпайт деп айтыш болбойт го. Анан эми аябай чоң эмес, кирди чыкты ролдордон бири, бирок артист үчүн кичинекей роль жок дегендей. Бир кичинекей роль болсо дагы көркүнө чыгарганга аракет кылып атабыз. Уйгурдукун ойноп атабыз Турсунбаев экөөбүз. Экөөбүз бири-бирибизди мындай эметип турабыз да, толуктап. Азыр эми уйгурдун ай баратап өлсө. Мен азыр ролум эң этегинде ашып кетсе сахнада бир 10 мүнөттө жүрүп чыгарып, бирок өтө чоң роль да. Антким дегенде, мына чыкканда макы кульминациясы ушул жер болуп калат да. Спектакль аяктады. Бирок сахнада 100дөн ашуун жолу коюлган бул спектаклдеги каармандардын ролун бери дегенде 10-15 аркылуу актер менен актрисалар жараткан. Спектакль кайгылуу аяктап, кыргыз элинин тарыхый жарасын эске салды. Ошону менен тарыхка саякат жасаткан артисттердин өнөрүнө эл ыраазы. Сахна аркылуу элге кайталангыс эмоциялуу сезимдерди тартуулоо үчүн актерлор ролун ийине жеткире даярдап, мыкты образды жаратууга делгер. Бул алардын иши гана эмес, бүткүл жашоо маңызы. Алардын бул эмгеги көрүүчүнүн көз жазмында калбайт. Анткени сахна чыгармачыл мыкты эмгектин да күзгүсү. Мындай эмгекти аздектеген искусство сүйүүчүлөр бул жаап турганда театрда жашоосун уланта берет.